Конор Макгрегор ар мүнөт сайын $8,5 миллион иштерин сет тармагында кабарлады. Жана UFC комментатору Ариэл Холвани 2022 ким UFC'ден кетери тууралуу бул тууралуу кабарлап чыккан. Алдыда бул тууралуу маалыматтар менен кабарланып достор силерге. Келгиле туугандар, каналда жаңы болсоңуз катталабыз каналга. Жана видеого класс баса кетели. UFC 2 салмактын экс чемпиону Конор Макгрегор достор ар бир мүнөт сайын $8,5 миллион иштеп алганын Instagram баракчасына кабарлады. Вау, $8,5 миллион ар бир мүнөткө 2021 жыл деп Instagram баракчасына бул сүрөттү коюп койгон. Негизи туугандар UFC 264-турнирде Дастин Поре менен болгон саллашууда мүнөт сайын ушунча акча иштеп алган. Рекламалар жана трансляциялар аркылуу дагы иштешин эске алуу керек. Жана букмекерлер, эксперттер да Конорду утат деп ишенишкен. Бирок бул нерселер текеге деп Дастин уткан эле. Азыр Конор канча утулса деле баары чоң гонорар акча ала берет. Себеби Трэш-ток жакшы шоуну жакшы кылган үчүн менимче баланса керек UFC'де. Силер эмне деп ойлойсуңар? Кийинки кабар достор, таанымал болгон UFC комментатору Ариэл Холвани UFC менен келишим бүтө турган UFC жылдыздарына комментарий берип өттү туугандар. Исраил Адесяна, Конор Макгрегор жана Нейт Диаз Фрэнсис Негана ушул мушкалер 2022 жыл кетерине туш болушубуз мүмкүн деп өткөн. Алдыда бул кызыктуу окуялар менен кызыктуу күндөр күтүүдө деп кабарлады комментатор Ариэл Холвани. Менимче бул чоң UFC жылдыздар кете турган болсо достор, кыйла UFC кызыксыра болот го дейм. Силерге да ошондойбу? Ошондой болсо оюңарды жазгыла достор комментарийге. Жана эртеңки болуп өтө турган Келвин Катар жана Гига Чиказа эки мушкердин кайсыл биринде утууга чоң мүмкүнлүк бар достор. Оюңарды бул тууралуу оюңарды жазып өтсөңөр болот.